Устаз имам Матуриди рахматуллах алейхи канча китеп жазган билбейсизби дейт. Имам Матуриди рахматуллах алейхи негизи көп эле китеп жазган. Алардын Тауилатул Кур'ан, Кур'ан боюнча атайын тафсир жазган, Таухид деген китеп жазган. Андан кийин Фиккул Акбар деген Абу Ханифанын китебине шарх жазган. Дагы башка китептер бар иншалла. Окуй берсеңиз чыга берет иншалла. Biz algan tarbiyada jat görünüş, bирок аркалык туугандарда аял эркек баары менен бетинен өп учурашпасаң, мени жактырбаганың же сыйлабаганыңбы деп таарынышат экен. Биздин маданиятта жана шариятта туган туушкан менен учурашуунун адеби кандай? Ошондой эле алыс жакын туган тааныш болобу эркек кишилер аялдардын бетинен өбүүсүн каалабайт элем. Беттен өп учурашуунун тыюу салсак туурабы? Аллах разы болсун дейт. Аял менен эркек менен кол алышып учурашуу махрам эместерге арам болот. Өп учурашуу андан да арам болот. Ошого айтып атабыз. Эми Кудайга шүгүр, мына 30 жылдан бери 33 жыл болуп атабы? Динибизге кайт 38 жыл болду. 91-жылы бөлүнгөн болсок, Динибизге кайт. Андан мурда деле биз динде болгон. Эми жалпы элибизге дин жетти. Эмне арам, эмне адал экенин билип баштадык. Болду эми. Эркектер менен чогуу отуруп чай ичмей деген жакшы эмес. Жанагы жоролор эркектер менен аялдар отурган дурус эмес. Тойлордо аялдар эркектер аралашып атат. Аялдар башка той кылсын, эркектер башка той кылсын. Мисалы мен доктор Замир деген биздин акабыз бар, машалла. Баласын үйлөгөндө барсак, аялдарга башка, эркектерге башка, сонун эле той. Ошондой кылып эле эмне кылышыбыз керек? Эркек аялдар менен айырмаланыш керек бираз. Эми баягы орустун тарбиясы болду эми. Унуталы аны, шариятыбызга, динибизге кайталы. Анан эми айылга барып калганда дагы биздин туугандар, колу коңшу, кемпирлер анча маалымат жете элек. Барсаң ушу учурашып өзүңдү бир ыңгайсыз абалга калтырат. Ошолор дагы эмне акырын айтышыбыз керек. Эми алыстан көкүрөгүнө колун коюп салам алейкум деп кое берсек болот, жетиштүү болот. Жеңелер менен учурашкан дурус эмес, кошуналар, аялдар менен учурашкан дурус эмес, балки алыстан гана ассаламу алейкум рахматулла деп салам бере берген дурус. Өшүп, кучакташып учурашкан дурус эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга байат болгондо, пайгамбарыбызга келип байат Ридван Худайбия келишиминде Худайбия келишими болгондо ошол жерде байат бергенде аялдар алыстан гана байат берген, кол кармашып байат алган эмес. Эркектер бар пайгамбарыбыздын колун кармаган, аялдар эмне кылган? Жөн гана алыстан байат берген. Биз да ошентип аялдардан эмне кылсак, сактансак жакшы болот иншалла.